Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер үчүн өтө жакшы жаңылык. Көкбөрү Федерациясы өзүнүн расмий сайтын элге тартуулады. Эми бул сайттан сиз көкбөрү тууралуу жана көкбөрүчүлөр тууралуу кызыктуу маалыматтарды биле аласыздар. Бул сайтты түзгөн Көкбөрү Федерациясына жана ошондой эле Самат Жумакадыр байкеге чоң ыраазычылык айтып өтөбүз. Самат байке бул сайт тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Жана алдыда бул сайттын шилтемесин таштап кетебиз. Кирип баалап коюңуздар. Урматтуу көкбөрүүчүлөр, биздин сайтыбыз мынакей ишке кирип атат. Биздин сайтыбызда биз быйылкы жылдын жогорку лигасындагы улакчыларга өзүбүз телефон чалып, базаларын чогулттук. Бирок улакчылардын саны бизде жүздөп саналат да. Мисалы 2023 жыл Вышкада мисалы ойногон командалардын мындай базалары бар. Базалар бар дегенибиз мынакей сүрөттөр менен турат. Ичине кирип маалымат алсаңыздар болот да. Мисалы Данияр Искендеров тууралуу каякта төрөлгөн, кайсы кубокторду уткан дегенчи. Бирок лига көп да бизде. Мисалы 2-чи лига деп коелу. Норус кубогу. Финал Көкжал Карабалта ойноптур былтыр. Көрдүңүздөрбү? Сүрөттөр жок. Бул база жок дегени да. Толтурулуп элек экен да. Айбек Ринат дегендики эле бар экен. Себеби бул быйылкы жылы Сары Өзөнгө кирип жогорку лига чыгып кетпеди. Ошон үчүн турат мунукучу. Айбек Ринаттыкы. Калгандарыныкы жок. Мисалы Талантбек уулу Бексултан деген жок. Анан кандай болот? Ушинтип 2-чи лига кодуланып, биздин базабыз жок болуп калабы деп эметпеңиздер. Сарсана болуңуздар. Кандай бул жагын эми сиздер бизге жардам бериңиздер. Сайтыбызга кирсеңер, башында эле анкета деген турат. Бу жерде. Же болбосо, мынакей. Сиз көкбөрүчү болсоңуз анкета толтура кетиңиз деп турат. Кирди мынакей, фамилия, имя, жанакы эле. Өзүнүн фамилия атын жазасың, сүрөтүңдү киргизесиң, сөзсүз. Биография мына маяка кимсиң, каерде төрөлгөнсүң, кайсы кубокторду уткансың, баарын кенен дивандан көтөрүлбөй эле жаза бер. Туулган жылы мынакей бияктан койдум. Анан клубум, каякта ойнойсуң, кайсы клубда. Болду, сактоону бассаңыз, сохранить бассаңыз, уже базаңыз жөнөтүлдү. Анан биз бияктан текшерип көрөбүз. Болду, кайра эле биз сайтка коюп коебуз. Мындан ары буга чейин кайсы лигаларда каякта ойногон болсоңуз, автоматически ошонун баарына базаңыз туруп калат. То есть анкетаны бир эле жолу толтурасыздар. Эң сонун урматтуу көкбөрүчүлөр, мынакей ушул нерсеге көңүл бөлүп, өзүңүздөрдүн анкетаңыздарды толтуруп койсоңуздар болот.